Барс Медиа тартуулайт. Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берет. Нурболот Төлөшович, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, 20-жылдын 20 апрелине карата республика боюнча COVID-19 инфекциясына жаңы 22 учуру катталды. Бул Ош шаарында 6, Ош областында 3, Бишкек шаарында 8 жана Нарын областында 5 учуру. Бүгүнкү күндө ушу биздин оорукана стационарларда 367 адам жатат. Оор абалдагысы 12, реанимация бөлүмдөрүндө 5 кармалып турат. Канааттандырарлык абалда жана орточо оор абалда 355. Бүгүнкү күнү чыгарылгандардын саны 216га жетти. Өткөн суткада 15 бейтап ооруканалардан айыгып чыгарылды. Каза болгондордун саны 7 боюнча турат. Дагы бир токтоло кетчү маселе. Ушу бир нече этаптан турган жумуш болду. Эпидемиологиялык көзөмөл бүгүнкү күнү күчөтүлгөн жана катуу тартипте жүргүзүлүп жатат. Мына кайрыла кетсек, эң башында ушу биздин чек араларга аябай катуу күчөтүлгөн тартип киргизилген эле. Биринчи этапта ушул чек ара аркылуу чет өлкөдөн келген жарандар же болбосо башка мамлекеттердин жарандары аркылуу ушу республикага COVID-19 инфекциясы киргизип албайлы деп аябай катуу иштер жүргүзүлгөн. Ошол эле учурда биздин республикага да бир аз дооматтар болгон, өтө катуу тартипке кирип алдыңар деп. Ошол негизинде деген ошо чет өлкө мамлекеттеринен келген жанакындай чет өлкөлүктөрдөн бизге республикага кирген жок бул ковид инфекциясы. Катуу тартипте дагы эле иштеп атабыз. Экинчи этапта ушул келген жанакындай биринчи жанагы республикага ушу ковид кирип кеткен учурларын бүт терең тастыктап, ошо келген авиа каттамдар менен жана башка чек арадан өтүп аткандардын баарын толук анализге алып, толук көзөмөлгө алганга аракет жасалган. Ошол аракеттин аркасынан 8367 адам толугу менен ушу көзөмөлгө алынып, учетко алынып, ошол ушунча адамга деген катуу көзөмөл жүргүзүлүп келип атат. 8367-нин жакын байланыштагысы биринчи категориядагы 1940 адам медициналык көзөмөлгө алынып, обсервация шартынан өтүлүп, мындан тышкары ошо алгоритм боюнча бир нече ирет лабораториялык тастыктоолордон да өткөзүлүп жатат. Бүгүнкү күнү мына ушул биринчи категориядагы 1940 адам турат. Ошонун ичинен мына 175 жана көзөмөлдөн карантинден чыгарылып, бирок ошол эле учурда ушул биринчи категория жана байланыштардын ичинен 350-сүн биз ошо көзөмөл убагында лабораториялык жол менен арасында ушу жугузуп алгандарды таап чыгып, мына биздин стационарларга алып барып дарылап кетирдик. Бул дагы аябай көзөмөлдүн деген натыйжалуулугун белгилейт. Экинчиден, экинчи категориядагы жанакы байланышта болгон контактлардагы 6447 адам дагы ушул катуу көзөмөлдө турду. Ошол эле учурда ушул экинчи категория контактлардын арасынан дагы 40 жанакындай лабораториялык жол менен тастыктап, арасынан да ошо жугузуп алган адамдарды таап, мына бүгүнкү күнү биздин ооруканаларга алып келип дарылап аткан учурубуз. Бүгүнкү күнү ушу булардын ичинен дагы жанакындай үй карантиндеринен чыгарылгандарыбыз бар, көзөмөл катуу болуп атат. Ошол эле учурда мына бүгүнкү күнгө 714 адам обсервацияда туруп атат. Булар дагы катуу көзөмөлдөн өтүп, мына ушу жыйынтыктуу иштер болуп келатат. Бул эпидемиялык абал болсо аябай мындай көзөмөлдө жүрүп атат деп айтсам болот. Бүт жанакындай ооруларды
ооруларды жугузуп алгандар, контактта болгондордун баары ошол жанагы очоктордун чек араларын баарын тактап, чектерин коюп алып, ошол жанагы очоктордун ичинде чоң жумуштарды алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө жалпысынан дагы бир тактап кетели, 590 учурга жетти. Бул Жалал Абад областында 105, Ош областында 150, Ош шаарында 93, Чүй областында 32, жана Бишкек шаарында 123, Баткен областында 6, Нарын областында 73-кө жетти, Ысык-Көл областында 8 учуру катталды. Өкүнүчтүүсү, бир сутканын ичинде дагы 7 медициналык мекемелердин кызматкерлери дагы жугузуп алгандыгы катталып туруп атат. Дагы эле булардын арасынан биз жугузуп алгандарды аныктап таап чыгып атабыз. Анткени алар дагы контактта да болуп, байланышта болушуп, биз ошол контактларды издеп тактаганда ушул учурлар чыгып калып атат. Бишкек шаарынан 3, Ош областынан 2, Ош шаарынан 2 жанакындай биздин мекемелердин кызматкерлери. Бир тактоочу суроо, ошол медициналык кызматкерлердин арасынан канчасы дарыгер, ошол жөнүндө айтып бериңизби? Бүгүнкү күнү ушул башынан келаткандан алсак 42 дарыгерлер болуп атат. Орто биздин медициналык персоналдын арасында 61 учуру. Жанакындай биздин кичүү медициналык персоналдан бул биздин санитаркалар жана техничкалардын арасында 24 учуру. Жана башка дагы ошол жерде иштеп кызмат жасап жүргөн адамдардан дагы 20 учуру катталган. Ушул мед кызматкерлеринин арасынан дагы сакайып чыккандар, айыккандар барбы? Бүгүнкү күндө ушу медициналык мекемелерден келип түшүп дарылангандар бар болчу. Арасынан мына бүгүнкү күнгө чыгып кеткени 13, 6 дарыгер айыгып чыгып өзүнүн кызмат ордуна кайтып келди. Орто медперсонал 5 айыккандардын ичинен жана 2 башка кызматта иштеп турган биздин адамдарыбыз. Рахмат. Нурбол Төлөшович, эми мүмкүн болсо суроолорго өтсөк. Биринчи суроо, кайсы жарандар үй карантинине, ал эми кайсылары обсервацияга жайгаштырылат? Муну аныктоочу атайын критерийлер же талаптар барбы? Бул атайын иштелип чыккан алгоритмге ылайык бүгүнкү күнү жанакы контакт болуп калат же болбосо чет жактан келгендерге өзүнчө да алгоритмдер каралган. Алардын баары ошо биринчи обсервацияга алынат. Ал жерден анализдери толук лабораторияга тастыктоого жиберилип, ошол жанакында терс отрицательный результаттарын күтүп, ошол жерден азыркы күнү мындай катуу көзөмөл уюштурулуп атат. Азыркы технологиялар да колдонулат. Ошол обсервацияга келгендердин баарына деген жанакындай мобилдик телефондоруна атайын жанакындай кошумча приложениялардын баары ошол жерге киргизилип берилет, анкета толтурулат. Ал жерде опросниктердин баарын толтуруп туруп, анан ошол мобильный приложение менен жанакындай лабораториялык тест жыйынтыктары келгенден кийин булар болсо ошо үй карантиндерине чыгарылып, ошол жерде 14 күн жанакындай медициналык көзөмөлдө болот. Мындан тышкары жанакындай мобилдик приложение менен толугу менен баягы көзөмөлдө туруп атышат. Эгерде жанакындай оорулар менен контакт болуп калган ушундай моменттер немесинде биз бул контактлар 14 күндөн кийин отрицательный жанакындай результаты чыккандан кийин үйүнө чыгарылып, 14 күн каралат. Дагы 12-13 күн өткөндөн кийин кайрадан кайталап лабораториялык тестирлөө жүрөт. Тестирлөө бүтүп, жыйынтыгы терс болгондо дагы жанакындай карантин алынган менен дагы 14 күн биз жалпы жанакындай медициналык көзөмөлдү улантабыз. Ошентип 28 күн ар бир ушул контактта болгон же болбосо бир тобокелчиликте турган адамдардын баарын ушу тыкыр медициналык көзөмөлдөн өткөзөбүз.
Рахмат, ушуну эле улайтуучу суроо. Жакында Түркиядан учуп келген жарандар обсервацияга эмес, үй карантинине жөнөтүлдү деген маалымат чындыкка дал келеби жана алар үй карантинин чынында эле сактап жатканын ким кепилдик бере алат? Бул Турциядан келген 211 жаран учуп келген. Булардын баары тең жанакындай ак кеме мейманканасында деген атайын чоң обсерватор ошол жерге уюштурулган. Бардыгы тең ошол жерге алып келип, толук обсервация шартында лабораториялык тестирлөө ошол жерден жүргүзүлгөн. Ал жерден жыйынтыктары чыккандан кийин, мен алдыда айтып кеткен жанакындай телефондоруна атайын жанакы кошумча приложениялардын баарын толтуруп берип, ал жерге жанакындай анкеталардын баарын толтуруп, андан кийин баягы шарттын баарын карап, үйүндө шарттар бар боло тургандардын баарын тең жанакындай атайын унааларды чакырып келип, жерине баарына жеткизилген. Арасында деген бир экин баягы оорулуу адамдар болгон. Бул жерде деген Турциядан келгендердин ичинде ошол бөйрөгүн алмаштырып келгендер бар эле, ошол келгенде бир 3-4 ошондой болду. Башка жанакында жүрөгүнө дагы операция кылып келгендер болгон. Аларды биз өзүнчө ооруканаларга алып барып жаткызып, ошол жерден дагы ошол бүт лабораториялык тестирлөөнү өтүп, анан кийинки жанакындай маселесин чечип жөнөткөнбүз. Рахмат. Ош облустар аралык клиникалык ооруканасында дагы оорукананын ичинен медиктер инфекцияга чалдыкты деген маалымат чыкты. Бул боюнча Саламаттык сактоо министрлиги кандай чараларды көрүп жатат? Бул жерде жанакы ошо ооруларды жардам көрсөтүп, ошол жерде эле тейлеп аракет кылып көргөн биздин медицина кызматкерлеринин арасында дагы ушундай учурлар катталып, жугузуп алгандыктары болуп атты. Ошого жараша биз дагы Саламаттык сактоо министрлигинин тарабынан бир нече жанакындай колдонмо документтердин баарын иштеп чыгып, жерлерине жеткизип, ошол жерде атайын окутууларды уюштуруп, бүгүнкү күнү жанакындай тренингтерди өтүп атат, видеороликтер да берилген. Анан катуу көзөмөл кылыш үчүн дагы атайын буйруктардын баарын чыгарып, ошо жетекчилери да катуу көзөмөлдө болсун деп, бүгүнкү күнү ушундай шарттарда иш жүргүзүп атабыз. Мындан тышкары атайын бул даярдалган бизден дагы адистер бар. Жанакындай инфекциялык контролду жүргүзүп, ошол жерде дагы атайын жанакындай баалоо жүргүзүп, алардын дагы берген жанакындай рекомендацияларын ишке ашырганга биз аракеттебиз бүгүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, ушуну менен Республикалык штабтын пресс борборундагы брифингди жыйынтыктайбыз. Сиздерге Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиялык абал тууралуу маалымат берди.